Assalamu алейкумдар, урматтуу мекендештер. Кандайсыңар? Жакшыбы ден соолуктар? Мен кайрадан Зак күчүмен сиздерге бул 3-негативим боюнча так жооп берип кетейин. 2 ай мурун таза подкастка бардым эле го. Таза подкаст деген бир эмегечи, экранга бардым эле го. YouTube каналга. Ошолордун комментарийин булгап салыптыр да. Ошолорго сөзүнө жараша жооп берейин, жана айбан читаар көрө албастаргачы. Анда эмесе кеттик. Биринчи дейт. Ламаз ТВ деген жазыптыр 2 ай мурун. Бул жаман көрбөгүлө, мээз иштебеген адам. Зачем мынтип күлөсүңөр дейт. Орусча тантырайт го зачем деп. Кыргыз тили сүйлөсөң болбойбу, Кыргызстан болгондон кийин туурабы? Ламаз ТВ деген жазыптыр да 2 ай мурун. Бул жаман көрбөгүлө дейт. Сен жаман көрүп атасың биринчиден. Өзүңдү туура жазганды үйрөнчү биринчи, аларга акыл үйрөткөн ордуна. Мээз иштебеген адам зачем мынтип күлөсүңөр дейт. Сен өзүң биринчиден күлүп атасың. Алар сага окшоп сени турап, сенден айырмаң жок аларды элечи. Сенден айырмаң жок экен. Мээз иштебегенде сен мээңден акылдуу ушунчалык. Мээң иштесе меникиндей болуп чыкпайсың, түрктарды ойлоп, курт сөздөр сүйлөп, мээзин иштетип, китеп окубай туруп. Мээң иштебеген үчүн ушундай жазып атасың да, мээң ордуна келтирип туура сүйлөгөндү жазып, нерв болбой эле көзүм көрмөй жоголуп кетчи, мындай негативден көрбөйүн. Уктуңбу, мындай көзүм көрмө. Экинчи, койчу эме деп Узер жазыптыр да 2 ай мурун. Койчу эме, сен Том Ижери кантип Ван Дам болом десин, келтиресиңдер дейт. Мен сага Ван Дам эмес, Брюс Ли кожомкул болгонмун убагында. Аттак билип койгуну. Кыргызстанда жок, дүйнөдө жок рекордторду ойлоп чыгаргам. Ван Дам, Том Жери. Сен Том Жери болуп тура эмес жазып атасың бергечи. Уруп. Сен Том Жерисиң. Сен чычкансың да, мен арстанмын. Сени чийки ойдон эле жулуп таштайм да, этиңдичи. Ошону туура түшүнүп жүргүн, уктуңбу? Мал иштесе. Үчүнчү, Узер деген жазыптыр 2 ай мурун. Эмне кылат экенсиңер эми? Издеваться кылып уят дейт да. Кимди айтып атат? Экранын алып барып түшүндүм, мен айтып атабы, элдер айтып атабы? Түшүнбөдүм. Издеваться этип деп. Туура эле кыргызча сүйлөгүлөчү, тамтырабай. Келтиресиңер да Узер деген. Издеваться кылып уят депчи. 2 ай мурун эмне кылат экенсиңер эми деп. Кызыктай суроо экен бусы. Төртүнчүсү, Узер деген жазыптыр 2 ай мурун. Ушунун ордуна башка адамдарды чакырса болбойбу? Ветеринар аз калды, көңүлүн көтөрүп, интервью алып койсоңор болот да. Көп төрөгөн энелери бар, акындар бар, художниктер бар, өтө өкүнүчтүү дейт да. Ыйтым эле очередь талашат го я. Больницага барсаң эле очередь менен кирет да турабы? Наглый эле кирип кетсең болбойт да, кызычуулар чыгат. Тилде сөйөк жок дегендей. Токтончу, сабыр кылчы, токточу, убакыт менен болот любой нерсе. Бул чакырып атты менден кийин. Мен аларга биринчилерден болуп барган жокмун. Мага чейин эле ачылды эле. Мен биринчи болуп баргам да. Анан түшөөсүн кесип берип, подкаст каналын. Артыман жайнап баштады. Түрлүү артисттер чакырып атты. Ар кандай алып баруучулар болобу, түрлүү таланттуулар болобу, кандай болбосун бүт чакырып атты. Эле жутунуп өлөт го булар обжоралар десе. Тартипти сактасаңар, башкалар чакырса болбойбу деп карасаң, кызыктай суроо жазыптыр 2 ай мурун. Ушунун ордуна башка адамдарды деп. Кызыктай суроо бербечи. Алар художник, ветеринар болобу? Ким дейт да, тиги булар дейт. Алар менин тырмама тең келбейт. Алар деле очередь менен келет. Мен киммин, алар ким турабы? Туура сүйлөгөндү үйрөнгүлөчү. Урдуруп эле обжора бербейчи, мал иштар десе. Анан бешинчи мынтип жазыптыр, Кетрин деген. Аты да өзгөчө го, Кетрин деп. Кете бер жанынан ары дегендейчи. 84 деген жазыптыр да. 1 ай мурун. Тобо кылдым го, бирок таза десең тазага окшобойт, таза эмес десең таза эмеске окшобойт дейт. Сен таза эмессиң биринчиден. Туура эмес кылып, комменттерде элдин баарын ызычуу кылып, митингге салып, сен булгап атасың комменттердин баарын таза эмес болуп. Мен таза кандуумун, мен иштеген жөн таза чыгып атам. Ойдогудай сүйлөп, ойдогудай жакшы алып баруучулар менен катташып, кабарлашып, чалышып дегендей. Ар жака чүкөң ойночу, башты ортпой, уктуңбу? Мал иштесе. 5-нчи ушинтип жазыптыр да. 6-нчы, Узер деген жазыптыр. Жалаң эле Узерлер аттарын жашырыпчы, атып кеткен солар. Атыңар менен чыкпайсыңарбы? Мага ошо экранга чыксаңар вообще өлүп калмак экенсиңер муну, сарайга кирип. Узер деген жазыптыр 6-нчы. 1 ай мурун тамашалап атат го десем, чын эле өпкөсү жокко, эл артисттерине кыйраттым дебей эле жүрүшөт. 40 жылдап иштешип, 6 жылдан бери кыйынмын дебей, тобого өпкөңдү бас, ай балам, мен биринчи көрүп атам бул баланы дейт. Балам деп айтпай эле койчу, уктуңбу? Мен чоң апам, чоң энем, чоң тайнам болуп кеткенсип акыл үйрөтпөй мага. Сен кимсиң? Карындаштысыңбы, эжесиңби? Ар жака балдарыңа айт аны, туугандарыңа, күйөөңө айт. Мага акыл үйрөтпөй, уктуңбу? Жазыптыр. 1 ай мурун тамашалап атат го десем, чын эле өпкөсү жокко, эл артисттерине кыйраттым дебей эле жүрүшпөт дейт. Алар артисттер менин тырмама тең келбейт. Менде рекордсмен жок дүйнөсүндө. Алар ырчылар толтура. Актер, спортсмен болобу, алып баруучубу, йога фокус, жонглербу, фокусникпи, түрлүү өнөрчүлөр көп менден башкасы бар. Мен эле жалгызсың негизи. Рекордсмендер президенти болом. Кара күч. Кожомкул рөлдөрдү аткарткан. Узер деген жазып биринчи артисттеринен кыйраттым жүрүшөт. 40 жылдан иштешип, 6 жылдан бери кыйынмын деп.
о өпкөңдү бас дейт. Мен өпкөнбесин өпкө болгондой. Өпкөлөр мактангандар кыла албайт. Мен мактансам да сөзүмө жараша майын чыгара калам. Ушуну угуп жүрүлү уктунабы? Түшүнүп жүрүлү. Бас ай балам, мен биринчи балам деп айтпайлы кой мындан биринчиден. Ар жакка барып өзүң балаң айт. Мен тырмама теңелебейсиң эч ким бар. Семьяң болобу, туугандарың болобу. Атам бул бала 7-чи Актилек Бекжигитов деген жазыптыр 1 ай мурун. Бул мейиз иштебеген, неге чакырдың дейт мейиз иштебегенде. Актилек атыңды Актилек деп сунат экен, анан 1 ай мурун жазыптыр. Бул мейиз иштебегенде неге чакырдың дейт. Мен акылдуу болгон жан чакырып атат да жакшы алып барчылар, нормальный суроо берип. Аны эмне акыл үйрөтөсүң мага? Акылдуу болгон үчүн мээң иштеген үчүн чыгып атам да, сен мээң иштебеген үчүн ушу комментарий булгап, элдин баарын ызы чуу салып атасың, митинг кылыпчы. Бакиевдей болуп. Андай акыл үйрөтпөдү, башта урутпай мага. 8-чи Узер деген жазыптыр. 2 ай мурунчу сен спорт жаатында рекорд жараттым деп коет. Жараттым деп айттың, ойлоп таптың, дедиң. Ал кандай рекорд көргүң келип жатат рекордуңду деп туруп, жана кукулдарын баштан жөнөтүптүр, каткырыпчы. Бул кандай түшүнсө болот Узер? Атың жашырбай атың менен чыкчы. Мага окшоп экранга чыга албагандай. 2 ай мурун сен спорт жаатында рекорд жараттым деп айттың, ойлоп таптым дедиң. Ал кандай рекорд көргүң келип жатат дейт. Жөн эле кичинекей мультиктерде кичинекей балдар деле сүйлөй бербей чыктың бул. Көрүп туруп атаң сайылай бересиң бе? Кандай рекорд деп. Рекордду түшүнбөгөн үчүн, спорт түшүнбөгөн үчүн урдуруп эле жаза бересиң оюңа келген отто эле. Окудуң беле андын көрсөң. Баштан ар жакка барчы. Сен менин тырмама тегилбейсиң, уктуңбу? Келип жатат деп. Жоктур бар ушундайчы кыздарча эле сүйлөгөндө, эркектерчи, юбка кийген кыздар. Кыздарча кийинип алышат эркектерчи. Узер деген жазыптыр да 2 ай мурун. Бул жигитке Нурзат Токтосунанын сабагына барып окуш керек, сөз байлыгын кеңейтсе эле жакшы чыгат эле дейт. Нурзат Токтосунан агабы? Былтыр беле 2 жыл мурун чалсам рекламасынан жазылып калыптыр номери. Эже менде алып барчу жагынан бир опыт бербейсиңерби? Мен да тамада болуп алып барчу болгум келет десем, сабаңар бар турбайбы деп. Мурун эле окчу элем да. 10 жыл мурун элечи. Жок, сен деген элдин арасына чыгып калгансың. Сен профессионалсың. Сен тубаса чыгы бер, сен бияка окубай эле коюшуң керек деп айткан да. Даже Мыктыбек Арсынбектин кабинетине барсам ада айткан да, сен ушуну менен кетишиң керек. Сага бизнестер кереги жок, сен бизнесиң бар деп айткан да. Нурзат Токтосунов болсо, жок алып барчу жагынан айта албайм, өзүң эле кете бер, аяктан үйрөтө албайм, сен деген профессионалсың деп айткан да, мыктысың деп. Андан кийинкиси мынтип жазыптыр. 10-чу Камбар Алтымыш улуу 637 деген жазыптыр да 2 ай мурун. Бул байкеге акча берип китеп окутуш керек экен. Бир аз китеп окуп, анан акырын дүйнө таанымы өзгөрөбү, ой жүгүртүүсү өрчүйбү деген ойдомун десе, сен акылдуусуңбу дегендер чыкчу эле. Жок, оюм сен эмес, сунуш китеп билим булабыгы, билим өмүр чырагы дегендей өзүнчө эле табышмак макал айткандай эле шындык уйкаштырбайдыбы акындарча эле. Жок, китеп окуганда мен деген жана ОРТдеги 200дөн ашкан балы күчтүү акылмандар бар го, мен иштегендер. Аларга караганда мээм өйдөрөөк 1000 эсе. Китеп окубай эле мен школада жүргөндө эле китепти анча жакшы окуй алчу эмесмин, мээме түшүнүкүрчү эмес. Наоборот, кийин окуунун бүтүп 11 класс бүтүп туруп анан өзүмдүн окуучу классташтар болобу же студенттерденби, кандай любой окуучулар болобу, акылдуу болуп кеттим. Алар арадан китеп окубай туруп эле мен алардан 5ке 6га жакшы окуйм да, мээм аларга караганда 1000 эсе иштейт да. Ошол жагын билип койгула, мен китеп жок эле, мен ушундай билимим. Кинолорго эле сценарий жок эле, сценарий берсе мен аны түшүндүрсө деле мээме кирбейт. Менин фантазиям алардыкынан өзгөчө да. Мен эки тубаса деп коет даярдам. Ошону билип койгула, уктанабы? Бөбөктөрүм, күчүктөрүм. Антак акыл үйрөтпөй эле койгула, уктанабы? Деп айтып, андан кийинкиси жазыптыр 2 ай мурун акча берип деп. Ана 10-чудан кийин 11-чиге келейин. 11-чи Узер деген жазыптыр 2 ай мурун. Кыргызстанда башка адам жокпу интервью алганы, мектепти бүткөнбү мунуңар дейт. Башка адам жокпу дейт. Башка адам келбейатса, авторитет меникине болбойт,а анан чакырбайт да. Мен авторитетим рейтинг боюнча 18-жылы YouTube'дун модасын, Instagram модасын, экран модасын мен ачкам, турабы? Ошону анан мындан башкаңар жокпу деп кызыктай суроо берип эле чыкканбы? Жок болгон үчүн мени чакырат да. Мен акылдуу болгон үчүн, сен өзгөчөсүң деп чакырып атат да, турабы? Мени баалап, өнөрүмдү баалап сыйлаган үчүн деген жазыптыр 2 ай мурун. Мындан башка адам жокпу интервью алган деп. Мектепти бүткөнмүн дейт. Мектепти бүткөн үчүн кандай бүтсөм да, кандай бүтпөсөм да, сага караганда 1000 эсе, миллион эсе өйдөрөөк мээң иштетип, андай акыл үйрөтпөй эле кой чыктыңбы? Ал туугандарыңа үйрөтчү. Үйгүлө семьяңа үйрөт, мага үйрөткөндү коюп. Как будто катындарча эле, кыздарча эле жаза бербей мага. Ойлонуп сүйлөсөң да, уктуңбу? Тилим бар деле, 2 метр тилим бар деле, урдуруп эле анакондо эле жута бербей. 12-чи жазыптыр, 12-чи Иманали 1096 деген 2 ай мурун ким көрөт муну, мындай үлгү ала турган адам чакыргылачы дейт.
эки ай мурун Иманали деп да атыңда дерске ат бар экен, Кудай койгончу. Кудайдан берилген жакшы ат бар экен. 2 ай мурун ошону туура сактачы, атыңда туура булгочу. Ким көрөт муну мындай үлгү ала турган адам чакыргылачы дейт. Мени көрө турган адам толтура. А так сен башка артисттерди жана тиктокер жинди боёнгон бул сийди кичкен лифчик таккандарды эле көрө бер, анда ошолорду бааласаң. Мени баалабай эле кой. Артисттерди баала бер. Мен сага жакпайсам башканы көрө бер. Нерв кылып, өзүң нерв кылып, менден нерв кылып, сөзүм баарын булгап комменттерде элдин баарына жаман көрсөтө бербей. Өзүң жаман көрүп атасың биринчиденчи. Мени барлыктайт или бойлуу адамдар. Анан деген 12-син айттым, 13-чү Нурбек Кулупев деген жазыптыр да 1 ай мурун. Ушуну көргөн мен да жинди депчи. Конечно, жиндисиң да. Эмнеге жазасың? Эмнеге өзүң жинди кыласың? Жинди болбой эле башка жакка кирип кет да, тиктокерлерге эле кирип кет. Ошол жактан таза жинди болосуң да, менден жакшы эле болуп чыгасың. Просто өзүң туура эмес жазганда туура сүйлөгөн билбейт экенсиң да. Мага антип акыл үйрөтпөй эле кой. Жинди болсоң эмне көрдүң анда? Айбан турбайсыңбы анда өзүң, Азиз Талайбеков деген жазыптыр. 14-чү. Колум талып кетти, колумду алмаштырып албасам. 14-чү жазыптыр да. Азиз Талайбеков деген 9565 деген 2 ай мурунчу. Мурун калп эле рекорд боло бересиң да дейт да. 2 ай мурун жазыптыр, калп эле рекорд боло бересиң да дейт. Сен калп эле рекорд болбой эле биринчиден, аяк менен кармай албайт экенмин. Калп эле рекорд болбой эле, сен калп эле жазып атасың да, ойноктоп эле, калп эле сайлап атасың да, көрө аласың кылыпчы. Калп эле рекорд эмес эле, эл кылбаган рекордтор ойлоп чыгарам мен. Мен сага жөн эле фокус йога жонглер болуп койгон жокмун даярданганда. Мен даярданбастан 50 түрүктүн баарын ойлоп чыгаргам да 2014-жылы. Эч ким кылбаган түрүктөрдү. Ошону билип жүр. Мага акыл үйрөтпөй уктуңбу? Сен кимсиң, мен киммин, уктуңбу? Ар жакка барып анын досторуң айт мага айткандын ордуна. Айтпайчы. 15-чи Айгелина 2024 деген жазыптыр да 2 ай мурун. Акмарал, экөөң бирдей экенсиңер дейт. Биз жолуктагы кыз бар эле го. Биз жолуктагы кызды айтып атат да. Акмарал жаным го, менин сүйгөнүм. Сени аябай жакшы көрөм да, сен сонун кызсың, аябай, өзгөчө кызсың. Сени эле алып алган жакшы болмок экен деп койбоймунбу? Акмарал экөөбүздү эртерээк анда жабыштырып ийгиле деп койбоймунбу? Молодец, жакшы, Айгелина жакшы кыз экенсиң, сен биз жолуктуга келип кет деп чакырып атасың. Суйкайган сулуу кыз жазып атпайбы ушинтип тийиштирипчи экөөбүздү. Жарашып алсын дегендей. 15-чи жазыптыр. Тумар деген жазыптыр да 7089 деген. 1 ай мурун жөнөкөйлүк жашабайт го мында, таза Атабековго теңейт го өзүн дейт. Атабековдо ырчылар бар. Атабеков эле чыккан жок, ага чейин Бекборов, Симук Бешекеев дегендер чыккан турабы? Мага чейин эле Бурслей Кожомкулар чыккан. Бирок азыркы жашоодо ырчылар көп Атабек окшогондорчу. Мендей рекордсмендер жок. Илгерки архивде кеткен, алар өтүп кеткен кыйындар. Антип эметпей эле кой, мен Атабековго теңебей эле кой. Атабеков менен менин айырмам экөөбүз эки башка. Меники рекорд менен Тубаса кара күч рекордсмен. Ал болсо ыр үнү менен, фонограмма менен. Кой антпай, Атабеков деген ырчыларга теңе. Мен деген ага теңебе. Меники рекордсмендердин жок кыргызстанда, андайлар бар. Атабеков аран менин рейтингим катуу чыккан 18-жылы, ошону билип кой. Ар жакка барып чүкө ойночу, кум акыл үйрөтмө мага. Өзүн Атабеков сезип алыптыр тим элечи. Мени атайын уруштургандай кылчу. 1 ай мурун жөнөкөйлүк жашабайт го, Атабек теңейт го деп. 16-чы Узер деген жазыптыр да 16-чы. 2 ай мурун муну кайсы режиссер чакырат, жинди эле болбосо дейт. 2 ай мурун жазыптыр да Узер деген. 2 ай мурун муну кайсы режиссер чакырат, жинди эле болбосо дейт. Жакшы эле режиссер, акылдуу эле чакырат. Жинди эмес, нормальный адам. Өзүң жинди болгон үчүн сайгылып көрө аласың деп атасың да, мага да ага дагычы. Нормальный режиссер, жинди эмес эле, тартиптүү эле. Аяк барганда мен тиктокерлерде жинди болгон жокмун, туурабы? Голый болуп жүгүрүп, же болбосо шыбанып, жаман нерселер кылып. Тартиптүү эле артисттерчи эле чыгып атпаймынбы? Кызыктуу эле суроо жаза берет экен, оюна келген өтө берем. Мал сыңарбы эмне? Нормально сүйлөгүлөчү адам болгондон кийин. Окудуңбу анан көрө? Деген жазыптыр 2 ай мурун. Сага окшогону. Эмне дейт? 17-чи Узер деген. 16-чы Узер деген жазыптыр. 17-чи Узер деген жазыптыр 2 ай мурун. Эч ким келбей койгондо ушуну чакырганго дейт. Карабайсың, Узер жалаң эле Узерлерде өзбек болуп кетпей жанар, уктуңбу? Жазып 2 ай мурун эч ким келбей койгондо ушуну чакырганго дейт. Эч ким келбей эле очередь менен келет, апенде уруттуруп эле жаза бересиңби я? Канча жаштасың өзүң, айтчы? Сен 30 20 30 жаш 40 жашта эмес эле бир
5 жаш, 10 жаш, 15 жашта эле балдар жазат ушунун баарынчы урдуруп эле. Кенеталары тарбия бербеген балдар да ушунун баарычы кыздар балдары. Чакырганго деп. Очередь менен чакырат, апендилер туура жазган үйрөнгөнчү. Мен бардым ошол очередке бардым да. 18 УЗР деген жазыптыр 2 ай мурун. Сага окшогондо кыргыз элин уят кылып бүттү го дейт. Мага окшогондорбу? Аны тиктокер жиндилерге айттык мен уят кылбай эле нормально тартиптүү чыгып атам. Эле жок кырларды чыгарып, эле жок сөздөрдү сүйлөп, эле жок рекордду ойлоп чыгарып, эле жок эл кылбаган көчөлөрдү текшерип, президентке чоң жардам кылып, канча деген кызмат кылдым. Ошолор эмне башка жаңалык чыгып кеттиби? Ошо ойлонуп сүйлөп эле жазганда. Сен уят кылып атасың, жаман жазып, элдерге жаман көрсөтүп, өзүң уят кылып атасың. Мен тартиптүү эле чыгып атам сага караганда 1000 эсе. 19 Азамат деген жазыптыр. 1913 деген. 1 ай мурун каратып туруп ура берет экенсиң дейт. Урдура берет экенсиң дейт да, каратып туруп Азамат деген. Эмнени каратып туруп урдуруп атам айтчы. Каратып туруп урдурганда мен сага лапшөгөн болуп кидальщик болгон жокмун сага ошо урдуруп эле жаза бергендечи. Оюм келген баарын жаза бергенде. Мен оюму урдуруп эле сүйлөй бергенде ошо урдуруп сүйлөгөнгө жараша мен ошону кол кыймыл менен күч кубат менен кылып атам ошонун баарынчы. Кыймыл аракет менен да сага ошол эле диванда жатып эле жазып койгон жокмун. Ошонун жараша майын чыгара кылып атам. Буту кол денелерим аракеттери менен трюктер менен ойлоп чыгардым. Ажапкор урдуруп жаза берет экенсиңер да силерчи. Урдуруп эле сүйлөй берет экенсиң да, сүйлөгөн сөзүн берет экенсиң деп. Сен урдуруп жазып атасың, мен урдурбай эле ошого жараша сүйлөп атам да, кылып атам. Андан кийинкиси 19-да айттым ба? 20 УЗР деген жазыптыр 2 ай мурун. Сен да журналист зериккен акмак экенсиң дейт. Журналист сөкпү? Ал менин айлашым болот биринчиден, имарал деген. Андай балдар, золотой балдар жок. Анын ордуна башка алып барчу болсо, шылдыңдап кызыктай суроо берип, жаман жеңге тиймек. Кызыктай суроо берчү. Бул серьезный отурду. Мен өнөрүнөн баалап, сөзүмдү жакшы түшүнүп, жакшы адамдар жазыптыр арасында. Ошол жерде бир 304 комментарий чыштаптыр. Арасында тем эле жарымысы чылак экен, тем эле жарым комментарий 304-үнчү. Ошонун 70-тейин жазып чыктым барак. Ошонун баарын окуп берип атам, аттарын доказательство деген сыяктуу. Мен жазыптыр мурун, мындан кийин УЗР деген жазыптыр 2 ай мурун. Сен да журналисттердин акмак экенсиң. Сен акмаксың, жаман жазып, элдерге жаман көрсөтүп, айбан десе. 21 УЗР деген жазыптыр 2 ай мурун. Мындан кийин чыккандар звезда болуп кетти, жөнөкөй эле кой бага турган адам. Муну жөн эле шамшыга алып барып чабан кылдырыш керек дейт да. Мен эмне кыласың? Мен экранга чыккандан кийин чабан болгон жарашпайт мага. Койду кайтарып шамшынын тоосуна барып милициянын үйүнө жүргөн жарашпайт ошо. Сен андан көрө өзүң кой кайтар, тоодо жатып эле тиги койлорду айдаттырбай, иттериң айдактап коюп жатасың да. Ошол жерде 2 тоонун ортосундачы. 3-4 кошунанын арасында эле. Сен кой кайтарып жүрө бер чабан болуп. Мага эмне кыласың? Каякта оюма келип эле сүйлөй бербей. Мен андайга жараштуу эмесмин. Сен ошондой жараштуусуң. Сен көрүнбөң үчүн ушундай сөздү жазып атасың. Өзүң ушундай нерселерди кыласың да. Мен андайлар кылбайм. Мага андай жарашпайт ошо. Мындан кийин чыккандар звезда болуп кеттим дейт. Звезда болуп кетти жөнөкөй эле. Менден кийин чыккандар звезда болуп кеттиптир да. А мен жөнөкөй эле экенмин да. Менден кийин звезда болуп кеткендер мага жетпейт, канча болсо деле 18-жылда катып чыкпадым эле. Мен YouTube, Instagram модасы мен ачкандан кийин алар менден звезда болсо деле баары мен биринчи чыкканда рекорд боюнча. Алар мендей рекорд кылган жок. Алар өздөрүнүн таланттары менен чыгып турабы? Ошону билип кой. Крыша ет десе. Башың иштейби, миң иштетип кыл силерден сүйлөгөндө. Андан кийинкиси 22 Кискомент Заском 2 ай мурун жазыптыр да. Солтону уят кылбачы, сен солто эмессиң дейт. Кичинекейимде эле солто болчумун мен. Чоң аталарым ой солто келип калдым деп шамшыга барып калсам, жем болуп өскөм да шамшыда. Мен өзүм сакатран болом жетегенден. Солто атчам Раматылык Абыш ата келет деп солто келип калдым да 5-6 жаштарымда. Солто элем чүйлүк болгон деген эмне? Нарындык саяк же Ошто жашагандай өзүлөр эмесин да. Менден чүйлүкмүн, таза солтомун ошон үчүн. Ошону билип жүрчү. Урдуруп эле сүйлөбөй. Өзүң солто эмессиң, бөлүнүп атасың да сен кайрачы. Бөлүп атасың кыргыз дегендей. 23 УЗР деген жазыптыр 2 ай мурун. Таза подкаст эмес эле, мына подкаст экен. Уят могуну чыгарып просмотр үчүн колдоносуңар дейт да. УЗР койчу андай концертинде. Таза подкаст эмес эле, мына подкаст экен. Уят моногуну чыгарып просмотр үчүн бул. Промес жасап аткан үчүн экөөбүздү уруштуруп атасың да подкаст. Нормальный подкаст могуну чыгарып деп. Сен могуну дегенди тырманып теңирбейсиң, могуну дегенчи үчүн колдоносуңар деп. Просмотр колдонбой эле душасы менен чыкырды. Наоборот, просмотрду экөөбүздөн колдонбой эле элдерге жарыя кылып рекламалап атабыз өзүбүздү. Кызыктай суроо бербечи. 24 Эркин Орозалиев 2 ай мурун жазыптыр да. Адам куруп калса да ушу мээси иштебегенде чакырганыңарбы дейт да.
Эркин Оразалиев тилин барды эле урдуруп сүйлөй бербечи, кыздардан бешбетер. 2 ай мурун жазыптыр да, адам куруп калса да ушум ээси иштебегенде чакырдыңарбы дейт да. Сен мээң иштебеген үчүн ушундай сөздөрдү жазып атасың да, кыздарга окшопчу. Калса да ушум ээси иштебегенде чакырасыңар дейт да. Жазып адам куруп калса да дейт. Адам калбай калса дагы деген сыяктууну тескери жазып коюптур да, куруп калса дагы дегендейчи. Туура жазган үйрөнчү, куруп дегенде. Калбай калса дегенди жазсаң, куруп дебей мага. Орусча алыш десе. Мээң иштеген үчүн чакырып атат да. Мээң иштеген. Сен мээң иштеген үчүн жаман жазып элерге жаман көрсөтүп атасың. Кичинекей бөбөк десе. 25-нчи УЗР жазыптыр. 2 ай мурунчу Жекичаңга жетиш кайда дейт да. Мен Жекичаны жазып коюптур экран бетине. Ал Жекичаныча чаңдаткам дегенде тескери түшүнүп алыптыр элдин баарычы. Мен Жекичаны чаңдаткам, өзүмдүн рекордума чаңдаттым. Ал Жекичандын каскадерский эмесин ушуларын чаңдатпасам дагы зато ошондой таанылдым дедим. Кайра Жекичандын ролун ойноп салгансып ошондой сыяктуу түшүнүп алышкан турбайбы? Андай эмес. Өзүмдүн рекордум боюнча ушу Жекичандан дашып Брус-Личи чаңдатпадым эле туурабы? Ошону сөйлөгөмдү туура түшүнүп, туура жазгылачы, урдуруп жаза бербей элдер менен узучуп салыпчы. УЗР деген 26-нчы УЗР деген жазыптыр 2 ай мурун. Так суроого так эле жооп берчи. Ойду тоону ошту Кытайды сүйлөбөй дейт. Сен ойду тоону оштун баарын жазып атыптырсың бериги, оюңа келген баарын. Мен ош Кытайды тоону сүйлөбөй эле нормально эле өзүмдүн өткөн башымдан өткөн окуя өмүр баяндарымды айтып берип атам. Ошо алып барча кандай суроо берди, бир суроосуна 10 суроодон жооп берип атсам, эркектерге түшүнүксүз болуп калыптыр. Эмненин баары сүйлөп атасың деп. Сен түшүнбөгөн үчүн спортту рекордту ошон үчүн ар жакка барып ырчыларды, актерлорду баалай бердиңбу? Мени баалап алсаң. Ош тоон деп. Сен ош тоону эмени Кытайдын баарын жазып атсаң, мен нормально сүйлөп атам Кыргызстанды эле. Уюм малыш десе. Суроого тарга эле жооп берчи деп. Сүйлөбөй 27-нчи УЗР 2 ай мурун жазыптыр. Ар нерсенин деңгээли болуш керек. Да, бул каналыңардын деле кандайдыр бир максаты болуш керек. Ушуну маекке чакырган силер деле бир кокуй экенсиңер дейт. Максаты болгон үчүн чакырды, кокуй эмес эле нормальный канал. Кокуй эмес, мен да кокуй эмес. Сен кокуй болуу үчүн кокуй болуп жазып атасыңар ушул жергечи. Урдуруп эле сындырып эле сөздү узун жазбай кыска эле жазбайсың. Мен кыскача жооп берейин. Узун болгон үчүн мен узун жооп берип күтүп калып атып бу жерде элдеримчи, кыргыз элим. Мен кайсы маалы жооп берет, эмнени карап атат деп. Бир ыр эмес да жаттаганы. Бул сөз, курт сөздөр. Тескери сөздөрүнөн мен 3 бурчтуу сөздөрүмдү жооп берейин дедим. Кыйгат суроолорумду ошого жараша дегендей. Өзүң кокуй болгон үчүн ушундай жазып атасың да, урдуруп элечи. Нерсенин деңгээли болуш керек да, бул каналдардын деле кандайдыр бир максаты болуш керек. Ушуну маекке чакырган силер да бир кокуй экенсиң дейт. Сен эмне аякка барып маекке чакыргандай, мен сага тоодон түштүм беле. Сен эмне башкача көрүп турабы? Мен деген экранын бетине жарап алуу үчүн ошон үчүн чакырып атат да, эл катары артисттерден да бийик чыксам анан чакырат да. Мээң иштеген үчүн, а сен мээң иштеген үчүн бuyактын баарын булгап, айбан болуп атпайсыңбы? Каалагандай жазыпчы. Окууну сен бүткөн болсуңар бу жерде жазгандарчы, мен бүткөм нормально эле. 28-нчи болуш керек да, бул канчанчы? 28-нчи УЗР деген жазыптыр. 2 ай мурунчу. Канча деген илимдүү, билимдүү, жашоодо бай тажрыйбасы эле келтирген пайдасы бар. Пайдасы деген илимдүү, билимдүү, жашоодо бир пайдасы, тажрыйбасы элге келтирген пайдасы бар кишилерди чыгарсаңар дизлайктан баска дейт. Пайдасы бар илимдүүлөрдү деле чакыра берсин. Эмне талашып очередтен? Сен калдыңбы эми, сен жетишпей тургансып? Очередтер бар, күтүп атат. Менден кийин келет. Толтура эле келди го 2 айдан бери. 2 айдан бери ошо 304 комментарий жазыптыр. 38 миңдей киши көрүп турат экен таза подкастты. Өлүп баратасың, чыдап тур. Чакырат башкаларды деле. Как будто мен тим эле аларга жаман сүйлөп, сен жөнүндө сөгүп аткансып. Наоборот, сен мени жаман көрсөтүп атпайсың майра. Тиги бу депчи. 29-ун жазыптыр. Эркин Оразалиев жанакы айбан жазыптыр да, айда 2 ай мурунчу. Кожомкулдун ташын козгой албайсың депчи. Сен өзүң козгодуң беле? Ал кожомкулдун ташын келдибек козгободу туурабы? 5-10 сантиметр. Бирок ал келдибегиң менин кожомкулский таштарым бар өзүмдүнчү. Анын ташын козгой эле койдум. Экөөбүздүн күчүбүз 2 башкача кожомкул менен меникичи. Таап койдум өзүм айылыман Ормокойдон. Ал кожомкулдун ташын козгогон келдибек менин ташымды келдибек да козгой албайт. Любойуңар козгой албайсыңар. Менин ташымды алып келип барамдык тоголок таш, сыйгалак. А так билип кой, уктуңбу? Эркин Оразалиев. Урдуруп эле жазып эле элдин баарын уруштура бербей. А так менин ташымды эч ким козгой албайт. Мен да башкача кожомкулмун дегендей. А так сөзүмө көңүл бургансыздар үчүн чоң рахмат. Колумду талып кетсе тур мынайын. Ондо эле мен сүйлөсөм 25-20 мүнөт көп болуп кеткен. Ошо кандай жазсалар ошондо жооп берип, жума сайын 1-2ден видео чыгарып турам ошо негативтерге. Калгандары ыр жактары ушундай реклама жактарын видеолор, ар кандай видео киргизип турабыз дегенде. Анда эмесе мен закупщикмин. Мага көңүл бургансыздар үчүн чоң рахмат. Анда эмесе саламаттаныңыздар.
Эмки да буюрса түрлүү иштер, түрлүү нерселер чыгарып турабыз, тек эле негатив эмес. Кандай жаман жазсаңар ошого жараша жооп берем, Анын саламаттыгыңыздар, мен Зарылбек Закучумун.